сиздер менен жолугушуп, белгилүү Ласло Мешароштун туугандары менен жакыныраак таанышып атканыма кубанычтамын. Дипломатиялык каналдар аркылуу сиздердин апаңыздар март айымдын кайрылуусу келип түшкөн. Мен ал кайрылуусун четте калтырбай, балдарга тапшырма берип, архивтерден каздырып, баарын тактап чыктык. Республикалык архивтерден изилдеп таап чыктык. Ошондо бизге Вильма Ковач айымдын 2 үй бүлөлүк сүрөтү жана Ласло Мешарош мырзанын 7 сүрөтү келип түштү. Мындан сырткары Вильма Коваштын өлгөндүгү тууралуу актылары бар экен. Анын баарын таап чыктык архивтерден. Бул материалдарды сиздерге өз колум менен тапшырып коюуну туура көрдүм. Балалык кез экен, 14 жашында. Korábban készült gyerekkori 16 жылы Budapest'te түшкөн сүрөт. Közelben Budapestben készült fénykép. Бул өзү 30-жылдары экен Италияда түшкөн. Ez 1930-as években Olaszországban készült fényképlevet. Бул 26-30-жылдары бизге Фрунзеге келгенден Ez amikor a Frunze városába költözött 1930-as. Менин оюмча сиздердин азыркы апаңыздар, апасы азыр. Ez az nonomája. 95-ке чыкты деп уктум. Мына апаңар Марта. Marta ezt a fényképet is most is született a birinci gördőleves. 36-жылы экен Фрунзеге. Ezek mind Frunzében 30-ban készült fényképlevet. Биздин Кыргызстанга көркөм өнөр жана азыркы ушу Бишкектин курулушуна бүгүнкү күндө дагы деле турат жогорку соттун имараты, азыркы биз отурган өкмөт үйүнүн имараты, улуттук банктын имараты ушу кишинин архитектурасы менен курулган экен. Ал кишинин эмгектерин баалап 1973-жылы Бишкек шаарынын бир көчөсүн Месарош көчөсү деп туруп атап берген экенбиз. Бишкек шаарына 1998-жылы азыркы Семен Чуйковдун мемориалдык үй музейинин имаратында мемориалдык тактасы орнотулду. Лесло Месарош кыска өмүр сүрсө дагы биздин Кыргызстанга калтырып кеткен эмгектери көп. Ошондуктан биздин кыргыз эли, кыргыз журтчулугу бул кишинин эмгегин бүгүнкү күнгө чейин бийик деңгээлде баалайт. Ошондуктан сиздерди Бишкек шаарына, Кыргызстанга чакырабыз. Атагы таш жарган атаңыздардын, чоң атаңыздардын эмгегин, жасаган иштерин Кыргызстанга келип дагы бир ирет өзүңүздөрдүн көзүңөр менен көрүп кетсеңиздер жакшы болот. Társaságból nekünk mi dolgozni voltunk ott. Biz ismerem barganбыз, ошо Марта айымдын кинолор бир директ документальный кино тартылган, Киш фильмы деген көркөм кино тасмасы тартылган, ошо ишке биз да катышып жүргөнбүз. Иш менен барсак дагы биз Кыргызстанды абдан жакшы көрүп калдык. Al жүрөгүбүздүн бир бөлөгү дайыма Кыргызстанда болот. Meséltek a Márta és a anyukánk és a testvérei. Биздин бала чагыбыз дайыма ошол Марта айым жана ошол Марта айымдын бир тууганы ошо Кыргызстанда өткөн бала чагы жөнүндө көп окуяларды айтып берчү. Ошон үчүн биз ошо Кыргызстан жөнүндө сүйлөшүп, маектешип ошентип чоңойгонбуз. Ошон ал биздин өмүрүбүздүн бир абдан маанилүү бир bölümü. És én 3-szor voltam Kirgiziában. Ben 3 yıl Kırgızistan'a vardım. Nagyon a szívemhez nőtt, mint mindjárt. Yüreğime abdan yakın ülke. És 4 gyerekem van, akikből a 3 nagyobb abban a szerencsében részesült, hogy ők is el tudtak menni, és hosszabb időt is ott töltöttek. 4 balam var, o 4 balamın 3'ü biz benim çoğu gelip Kırgızistan'da da günlerde ötkürdüm. De a legkisebből most 12 éves, kései gyermek. En küçüğü Kence balamız 12 yaşta, Kence törülgün. És nagyon szeretném elvinni, mert ő is nagyon érdeklő. Ola çok şu maksatım, şu balamı da bir Kırgızistan'da gösterip geçsem de degen oyun var.